Кыргыз бийлиги башка өлкөлөргө электр энергиясын экспорттоп, өтө чоң киреше табууга болоорун далай ирет айткан. Бирок азыр сырткы энергия сатмак турсун, өлкө өзү дагы энергетикалык оор кризисте турат. Президент Садыр Жапаров тармак 137 миллиард сом карызга батканын баса белгиледи. Жеке ишкер мындан чыгуунун негизги жолдорунун бири жаңы технология деп жатат. Алар бара тагылган бийик мунараларды орнотуп, шамалдан энергия өндүрүүгө камынууда. Бул дүйнөлүк тенденция. Мына 3 жылын кагаз жумушу менен бүткөздүк. Жабдуулар келе баштады. 2020 жылы ишке ашырылып, энергияны өндүрүп бери башташыбыз керек эле. Чек аралар жабылып, көп баягы жүк ташуучу катнаштардын баары токтогондуктан биз кичине кечигип атабыз. Сөз болуп жаткан баралуу мунаралар Орто Токой суу сактагычынан алыс эмес аймакка орнотулат. Ал жер какырган таштак болсо дагы станцияны кураардан мурун ал жерге чоң изилдөө жүргүзүлгөн экен. Биздин адистер 3 жыл бою эсеп жүргүздүк. Шамалдын ылдамдыкта кандай секундда соккондун баарын тең. Экологиялык проект болгондуктан эң биринчи экология маселесин да карадык. Бул жана чымчыктардын, кош канаттуулардын миграциясын, кандай бийиктикте учат, ошол бийиктикке жеткизбей, культура наследие деп коет, ошонун баарын бүт справкаларын алып изилдеп, эч кандай зыян тийгизбейт эң биринчиси. Андан кийин гана ишке кириштик. Ишкер мыйзамдагы айрым бир кемчиликтерден улам жаңы технологияны ташып келүү ашыкча чыгымдарды талап кылып жатканын, кайра кат жазып, улам бир жетекчиге кайрылып жүргөнүн да кошумчалады. 2020 жылы Кыргызстан 15 миллиард 200 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүргөн. Бирок бул ички керектөөдөн ашкан эмес. Күндөн күнгө энергияга талап көбөйгөндүктөн энергияны коңшулардан сатып алуу маселеси маал менен көтөрүлүп келе жатат. Биздин генерациябыз менен пайдаланган электр энергиябыздын көлөмү теңделип калды. Ошого байланыштуу электр энергияны выработка кылган быйылкы жылдан баштап кичине маселе болуп атат. Ал биринчи маселе. Экинчиси импорт боюнча сурап атканыбыз. Бул импорт алганыбыздын себеби бүгүнкү күндө Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү кескин түрдө азайып атат. Анткени суу гидрометтин маалыматы боюнча былтыркы жылдан баштап андан мурунку жылда кичине азайган приточность воды деп коебуз, суунун агып келиши. Быйылкы жылы дагы прогноз боюнча 80% берип атышат. Кыргызстан электр энергиясын ортомчусуз Казакстан жана Өзбекстандан ала алат. Бирок Казакстан өткөн жылы убада кылган көлөмдө энергия бере алган эмес. Энерго холдинг суу түшкөн кокту сайын чакан кестерди. Нарын дарыясын бойлой ири кестерди курса болорун сөз жүзүндө айтып келе жатат.